Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиги билдиргендей, быйыл республикада 166 мектептин курулушу башталган. Кыргызстанда бир нече жыл мурда башталып бүтпөй калган мектептер көп. Андыктан мамлекет бул багытка саясатын өзгөртүп, быйылкы жылда өзгөчө маани берүүдө. Ошол имаратка кеткен акча бекер коромжу болбош үчүн быйыл колдон келишинче көбүрөөк мектептерди бүтүрүүгө бел байлашты. Курулушу жаңы башталып, же биринчи кабаты тургузулгандардын чатыры жабыла турган болду. Ошондой эле чала бүткөн мектептердин тагдыры эми чечилип, документ каржылоо маселеси жолго коюлууда. Быйылкы жылда мамлекет тарабынан билим берүү мекемелерине өзгөчө көңүл бурулуп жатканы коомчулук арасында алкоого татууда. Эскирген мектептер жаңыланып, мамлекеттин казынасынан калууна келүүдө. Барпы айыл аймагындагы Үлгү айылына жаңы мектеп куруу боюнча тиешелүү иш кагаздары даярдалып, республикалык бюджеттин каржылоосуна киргизилди. 1-август күнү тендердик конкурс аяктап, 145 миллион сомго жаңы заманбап мектеп курулуш иштери башталуу алдында турат. Биздин мектебибиз мына азыр сол жагыбызда турат. Бул бир кылым болду. Фундаменти жок, мына таш тизип курулган. Эми мына быйыл ушу өкмөтүбүз ушуга көңүл буруп, бюджетке киргизди мектепти. 375 орундуу мектеп. Баасы 145 миллион болуп атат. Бүгүн ушул билинет да кайсы фирма утулат. Ошо уткан фирма 10 күндүн ичинде мектепти башташ керек. Мектепти мына оң жагыбызда турган стадион мектеп чоң болгондуктан ушул площадкага кура турган болдук. Себеби мектепти буза албайбыз. Эртеге сентябрда окуу башталып калат. Андан сырткары жергиликтүү айыл аймактын жетекчилеринин жыйынтыктуу иш тажрыйбаларынын жана сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында сырткы инвесторлорду тартуу аракеттери менен дагы орто мектептер салынып жатат. Барпы айыл аймагындагы быйылкы жылы Боз Чычкан айылындагы ынтымак орто мектеби салынды. Буюрса сентябрь айында ишке кирет. Андан сырткары Түркабат айылына Ар-Рахма социалдык комплекси Исар кайрымдуулук фонду тарабынан курулуп жатат. Учурда мектептин биринчи кабаты бүтүп, экинчи кабаты башталуу алдында турат. Комплекстин ичинде мечит, ФАП, тигүү цехинин дубалдары да киргизилген. Аларда дагы курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Быйылкы сентябрь айында биздин мына ушул ынтымак мектебибиз бүтүү алдында турат. Бул жалпы сметалык баасы 30 миллион сомдук. Түркабат айылында бүгүнкү күндө 500 орундуу мектеп башталып атат. Ошол жерде ФАП курулуп атат, 20 орундук швейный цех курулуп атат. Мечит курулуп атат комплекс менен. Сузак райондук билим берүү бөлүмүндө жалпы билим берүүчү 106 мектеп бар болсо, анын ичинен мамлекеттик 2 жана 104 муниципалдык болуп саналат. Алардын арасында жаңы имаратка муктаж болуп, 10дон ашыгы авариялык абалда турат. Учурда Ырыс айыл аймагына караган Масадан айылында жайгашкан номер 44-чү Фуркат атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде жаңы курулушу жүрүп жатат. Ага республикалык бюджеттен 5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Тендерден кулжа ишканасы утуп алып, учурда иш жүрүп жатат. 54 миллионго утуп алган. Андан ошол жылы бөлүнгөн акчага иш кылды. Андан кийин пандемия башталды. Ошонун себебинен токтоп калып, аткарган жумушу быйылга чейин азыркы муну кошулгандагысы 14 миллионго жакын болду. Андан кийин азыр быйылга бөлүнгөн акча каралган 5 миллион. Ошо 5 миллондон 2,5 миллион аткарылды. Дагы азыр материалга кетти. Азыр Бишкектен, Россиядан материалдар келет. Ошол келсе 5 миллионду аткарабыз. Анан бунун бүтүшүнө эгер тендердин немеси боюнча болсо 38 миллион акча керек. Ошол болсо бүтөт. Жалал Абад облусунун аймагында жалпысы болуп 400дөн ашуун орто мектеп орун алса, алардын көпчүлүк аймактарында эскилиги жеткен авариялык мектептер бар. Жыл сайын акырындык менен абалдар жөнгө салынып, курулуш иштери жүргүзүлүп келүүдө. Быйыл бизге баягы перечен титул боюнча 440 миллион сом акча бөлүнүп, анан 266 миллионго булага чылуу уже акча бөлүнүп келди. Курулуш объекттери жүрүп атат. Анын ичинен 40 мектептин ичинен азыр 30 мектепте курулуш иштери жүрүп атат. Ал эми бала бакчалардан 6 бала бакча болсо, азыр бир гана бала бакчада иш жүрүп атат.
калгандарын азыр каражат акчасы каралып атат, ошолорго жараша курулуш иштери жүрөт. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстанда авариялык абалдагы 245 мектеп бар, 498 мектеп капиталдык оңдоого муктаж. Быйыл биринчи жолу социалдык объектилердин титулдук тизмесине 205 билим берүү объектисинин курулушу кирди. Анын ичинен 160 мектеп, 35 бала бакча, 10 спорт зал каралган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 128 объектиге көп. Дени саулык күчтүү мамлекеттин курамын түзөт. Андыктан жогорку бийлик өкүлдөрү калк саламаттыгына кам көрүүчү ооруканаларга жакшыртуунудагы башкы максаттарга коюшту. Соңку кездерде аймактык ооруканаларга, ФАПтарга өзгөчө көңүл бурулуп, курулуш иштери жанданды. Алсак алыскы Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагынын өзүндө эле 4 ФАП салынууда. 3 ФАП Коргон Сай, Кайың суу жана Жер Капчыгай айылдарына Канышкай айыл өкмөтүнүн бюджетинен, ал эми Кара Суу айылына ошо катарлык араптардын негизинде 4 ФАП курулуп атат. Андан сырткары ушул майда чүйдө баягы оорукананын ичиндеги бөлмөлөрдө баягы столовойго быйыл дагы ошо өкмөт тарабынан толук капиталдык ремонттон өттү. Андан сырткары ушул Завчарат фирмасы 2 миллион берип, биздин кайрылуубуздун негизинде заманбап дагы УЗИ аппаратын алдык. Ал эми Кочкор Ата шаарында болсо, кыш мезгилинен бери аймактык төрөтүү 50 орунду болуп салынып жатат. Нукен райондук өнүктүрүү фонду жана Кочкор Ата шаардык мэриясы аркылуу каржыланууда. Учурда курулуш иши аяктоонун алдында турат. Төрөтүү боюнча 50% жергиликтүү бюджеттен, 50% райондук өнүктүрүү фондунан болуп атат. Жалпы сметасы 74 миллион сом болгон, 52 миллион сомго ошол азыркы куруп аткан фирма утуп алган. Андан сырткары Сузак районунун Комсомол айылындагы номер 17-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имаратынын курулушуна 10 миллион сомдук инвестиция тартылып, бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Бул имарат бүтүп калса, аймактагы 5 айылдын элин тейлөөгө кенен жол ачылат. Биздин амбулатория биринчи курулганда 1990 жылы ачылган, 1990 жылы ачылган. Эчтемкеси жок эле Чабанский домго алып келип бизди коюп койгон. Условия жок болчу. Өзүбүз ар жерден чогултуп, стулдарды чогултуп иштеп жүрчүбүз. Анан 2007 жылы Арис программасы менен ремонт кылып, жакшы ремонт кылып туруп, ушул жерде республиканский экинчи съезд өткөрүлгөн. Андан кийин кабинеттер бир аз жетишсиз болуп, бир кабинетке 2 врач отуруп, анан лаборатория кабинет жок, туберкулезный больнойлордон анализ алган, кышкы мезгилге алганга кабинеттер жетишсиз, пор кабинетибиз жетишсиз болуп, кабинеттер жетишсиз болуп аткан. Бирок ошону учитывать этип, айыл өкмөт келип текшерип көрүп, анан изоляция кылганга, кашлющий больнойлорду изоляция кылганга место жок. Ошолорду көрүп туруп, анан кийин ушу программаны бизге алып келишти. Белгилей кетсек, дал ушундай курулуш иштери облустун ар бир район шаарларында жүргүзүлүүдө. Областтагы азыр биз Базар Коргон районунун Моңол айылында баягы бир ГСВ, анан төрөт бөлүмү, ошолдо курулуш жүрүп атат. Азыр акча бөлүндү. Биринчи этажды бүтүп атат, азыр биринчи этаж курулушу. Ал эми Жалал Абад шаарында болсо, биринчи ГСВнын баягы авариялык абалда болгондуктан азыр ошого азыр здание бузулуп, жакында тендерге беребиз. Кудай кааласа сентябрь айында ошол жерде иш башталат. Андан сырткары областтык больницанын территориясында бир перинатальный центр деп атат. Ошол центрде азыр проекттик сметалык документтер даярдап атабыз. Ошол бүтсө, аны дагы ушул где-то бир октябрь, может сентябрь айынын аягында башталат курулуш иштери. Калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу, заман талабына жараша мекемелерде билим алууга жана тарбияланууга, аны менен бирге ден соолуктарын чыңдоого жакшы шарт түзүп берүүнү мамлекет камкордугуна алууда. Ошентип бул жаатта алгылыктуу көзгө басар жумуштар жасалып жатканы коомчулукту кубандырбай койбойт.